Мынакей, биз сиздер менен кайрадан Кадырлуу кеч программасында жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Кайсыл айылдын мыкты чыгармачылык тобуна келди деп турсаңыздар, Байгазак айылына келип отурабыз. Анда бүгүн Шайыр апалардан өзгөчөлөнүп, Шайыр жеңелер командасы бар экен. Анда биз сиздер менен бүгүнкү эжекелерибиздин, байкелерибиздин мыкты деңгээлдеги даярдыктарына күбө боло алмакчыбыз. Анда бизден алыстабай 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Жакшы. Маанайыңыздар кандай? Даярдыктар. Мынакей биз дагы ошо Атары деп атайын Нарын жергесинен келдик. Себеп дегенде ушундай айыл жергесинен чыккан мыкты таланттарыбыз көмүскөдө калып жатат. Ошол себептен биз эмне кылалы дедик. Ушул баягы таланттарыбызды элге көрсөтөлү, жеткирели деген максатта сиздерге келип отурабыз. Сиздерде дагы чындыгында мен билем, мыкты ырчыларыбыз бар, кыскасы сиздер абдан чыгармачыл адамдарсыздар. Келиңиздер, анда бүгүнкү программабызды да бир шаңга бөлөп берет деген ишеничтемин. Ошондуктан бүгүнкү программабыздын мыкты болушуна сиздердин көз карашыңыздар өтө чоң. Ырдаңыздар, бийлеңиздер, тартынбаңыздар. Кыскасы бүгүнкү программабызды бир шаңга бөлөп бериңиздер. Анда келиңиздер, алгач эле тааныштыруудан баштап алалы. Биринчи жанымда отурган Кыяк агабыз өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, ошондой эле иштеген жериңизди, мүмкүн канча жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келесиз, деңиздеги эле өзүңүз тууралуу айтып өтүңүз. Мен Кемакул Эсенбек Расулович 20 жылдан бери Байгазак айылында Асекчи муаратындагы Акый айыл клубунда эмгектенип келем. 1999 жылы Кадырбай Мамбетакулдун атындагы педагогика окуу жайынын музыка бөлүмүн бүтүрүп, ата-энем ушул айылда тургандыктан ошо ата-энемдин чогуу туруп калдым, ушул айылда эмгектенип келе жатасыз. Азаматсыз. Келиңиз, андан кийинки мынакей азыр Шайыр жеңелерибиздин бири десем болот экен. Өзүңүздөр. Мен Өмүрбек Абакмзат, ошол Асек Жумабаев атындагы Акый айылдык клубунда маданий массалык уюштуруучусу болуп иштейм. 2014 жылы Нарын мамлекеттик университетинде педагогикалык факультетти бүтүргөм. Бул жака келиңиз. Абдан жакшы. Мен Абдыразакова Айжан, ушул эле айылдын Мамбетакул Бекмуратов атындагы орто мектепте музыка сабагынын мугалими болуп эмгектенем. Иштегениме 97 жылы мен дагы ушу Нарындагы Кадырбай Мамбетакул атындагы педагогикалык окуу жайынын музыка бөлүмүн бүтүргөм. Бүтүрүп эле ушул мектепке музыка мугалими болуп келгем. Ошол жылдан бери ушул кесипти аркалап келе жатат. Мен Бактабасова Махабат, Мамбетакул Бекмуратов атындагы орто мектептин башкармасынын мугалими болуп эмгектенем. Иштегениме уже 25 жылдан ашты. Мен Абикова Элида, ушул мектептин айылдагы Мамбетакул Бекмуратов атындагы орто мектебинин директору болуп эмгектенем. Директор болгонума 2 жыл болду. Мен дагы ошол Нарын шаарындагы Кадырбай Мамбетакул атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайынын музыкалык бөлүмүн бүткөм. 2000 жылдан бери ушул айылда музыка мугалими болуп эмгек жолун баштагам. Ушул мектепте 21 жылдан бери иштеп келе жатам. Дагы баса белгилей кетчү нерсе ушул Эсенбек агабыздын дагы мына Кыякчы агабыздын келечеги десек болот, чыгармачыл үй бүлө десек болот. Анда буюрса программанын жүрүшүндө сиздердин дагы бир чогуу чыгармаңыздарга күбө болобуз деген ишеничтебиз. Келиңиз. Мен ушул эле айылда Нурбайгазак бала бакчасында 2010 жылдан бери иштеп келе жатам. Ошол бала бакчанын жетекчиси болуп иштейм. Мен дагы ошо 2011 жылы жогорку окуу жайда 2009 жылы педагогикалык училищени бүткөм. Ошол 11 жыл болду иштеп келе жатам. Абдан жакшы. Мен Кенжебайгазы Кыргыз, ушул айылдын келинимен азыркы учурда Нурбайгазак балдар бакчасында тарбиячы болуп иштейм. Мен Антокуров Мирбек Мирбекович, мен деле ушул айылда клубунун ушул Асек Жумабаев атындагы клубдун кызматкерімін, Эсенбай Кембек. Абдан жакшы экен. Мынакей азыр мен байкашымча ушундай бир сулуу жеңелерибиз экен.
Шайыр апаларды, апаларыбызды мен абдан жакшы көрөм, тартканды да жакшы көрөм. Анан бүгүн мына өзгөчө шайыр жеңелердин чыгармаларынан күбө бололу деп турабыз. Шайыр жеңелерди тартып жатабыз. Анан биз сиздерден азыр көптү үмүттөнөбүз десек болот, Келиңиздер, анда алгач эле программабызды бир шаңга бөлөйлүк да ырдайлыкчы. Таардым калдым бул ирет деген чыгармамды аткарып берейин. Чындыгында кемден колуктусу болду экен. Азаматсыз үнүңүзгө береке, чынында жандуу үн менен ушундай ырдап турганга не жетсин. Азыр дагы тили көрүүчүлөрүбүз көрүп атып, дагы да ырдатса экен деп жатышат болуш керек. Буюрса 1 саат бою ырдайбыз. Анан эжекебизге дагы мынакей азыр программабызды дагы бир ыр менен ачып алдык. Эми суроо бергим келип турат. Мынакей агабыздын дагы колуктуусу экенсиздер. Анан бул топту биз жетектеп жатабыз деп атасыздар, уюштурдук деп. Деги эле бул идея сиздерге кайдан келди? Мүмкүн эле сиздер Шайыр апа болуп деле чыксаңыздар болмок беле дейм да. Анан азыр тили көрүүчүлөрүбүз дагы Шайыр апабы, Шайыр жеңеби деп бир ойдо болуп турушат. Ошол себеби бир тастыктап, бир ушул суроого жооп бериңиздерчи. Биз мончадан бери ачылдык, уюштурган бул болду, формаларыбыз мындай. Деги эле түшүндүрүп бир айтып берип өтүрүңүздөр, өзүңүздөрдүн байгазак шайыр жеңелер тууралуу. Биз эми ошо шайыр жеңелер деп элден өзгөчөлөнөлү дедик. Көп эле жерде Шайыр апалар деген ат менен апаларыбыз ырдап жатат. Анан шайыр жеңелер деп атаганыбыздын себеби дагы баарыбыз жеңелерибиз, жашпыз. Апабыз бирок жаш, жүзүбүздү жаш сезелер. Шайыр жеңелер деп атап алдык. Анан шайыр жеңелердин түзүлгөнүнө биз мурда эле түзүлүп, биздин өрөө, район болбосо да өрөө билет, мурда эле ырдап жүрчүбүз. Сарменденге чыкчубуз, ушулар баарыбыз чогуу дагы бар болчу эми алар. Анан ошол себептен ырдап, мурда эле чогулуп ырдап жүрчүбүз. Бул шайыр жеңелер деген топту ушул биздин айылдын Насик Жумабаев атындагы клубдун жетекчиси Эсенбек ушундай кылалы деп идеяны көтөрүп чыгып, анан баарыбыз колдоп, макул деп анан ушундай болуп калдык. Анан формаларыбыз болсо, мына жаңы алгачкы формаларыбыз буюрса,
жаңы тиктирип, жаңы сөзүңүзгө аралжы бүгүн тушоо кесүү дагы болуп жатат. Мынакей формалар боюнча дагы, ырлар боюнча дагы биринчи жолу ушундай эл алдында чыгып жатканы дагы. Эжекелерибизде дагы мына мен эч кандай толкундоону байкабай турам. Эжекебиздин башында эле ырдаган абдан жагып жатат. Буюрса калган эжекелерибиз да ушундай мыкты дегендердей. айткандай ошо алгачкы тушоо кесүү деп айтып койсок да болот. Биринчи жолу эл алдына баягы чакан жерде чыгып жүрчүбүз, өзүбүздүн айылыбызда, өзүбүздүн өрөөнүбүздө, бирок ушундай районго, чоң элдин алдына биринчи жолу чыгып атабыз. Телевизорго десек болот. Абдан жакшы. Келиңиздер мынакей сонун жооп болду. Эми кайрадан дагы ырдайлык деп турабыз, Азаматсыз, мынакей Эсенбек байкенин эле колуктуз муктады экен десем, сиз дагы ал эжекеден кем болбойт экенсиз. Азаматсыз келиңиз, мен да сизге суроо берип өтөйүн. Деги эле бул чыгармачылык топко кандайча келип калдыңыз? Бизде ушул айылдын ичинде көчө боюнча ушул ыргесе уюшулганда, анан ушул биздин көчөдөн ошо сунуштар түшүп, анан ырдап бериңиз деп, анан ошондо ырдалып, алгачкы тушоон кесилип, андан кийин ушундай чыгармачылык топ менен бирге ырдап жүрөт. Анан ушул чыгармачылыкка келгенде кандай өзгөрүү болду? Чындыгында баягы чыгармачылык топко келгенде баягы өзүңдү түзөт экенсиң, көп ырларды жаттаганга аракет кылат экенсиң. Эл менен биргеликте иштегенге үйрөнүп, өзүм деле баягы коллектив менен иштешип жүрөм, бирок ошентсе дагы баягы шайыр адамдар менен иштеген чыгармачылык деген башка экен да. Булар менен баягы иштешкен абдан жакшы экен да. Карабалган аракет кылып дейсиз. Каргым келбейт эч убакыт дегенде болот экенсиң. Азаматсыз. Ырдардын алдында бир өзүбүздүн башыбыздан өткөн бир кызыктуу учурду эстеп айталычы. Мен бир башыман өткөн окуяны айтып берейин. Жолдошум экөөбүз баягы ырдап жүрөбүз да эл арасында. Бир эмеге барып калдык, коноккочу. Улуу адамдар менен отурабыз да, тааныбаган адамдар. Анан экөөбүз баягы эмеде Тасторкондун ылдый жакчагында отурабыз. Бул арка өзүндө, мен берки өзүндө отуруп калдым да. Канчанчы бир 2007-2008 жылдар болуш керек да, экөөбүз тең жашпыз да. Тиги Тасторкондон курман алып туруп эле ортосунан кести да. Кесип туруп эле коюп коет атпайбы депчи. Тасторкон чекесине коюп койду анан. Мен жейм келип атат да. Сен алдын жартысын алып деп шуурап атпайбы деп. Шуурасам мени карап туруп, ал чирип кетиптир деп атат. Көрсөм шоколадный курман кылдырап чыгарам. Ал чирип кетиптир деп атпайбы. Ош жерден же күлкүм келип атат. Бирок эми ошо 2007 жылдары эсебин айткан деле туура. Ошо курма деген курма керек мезгил болчу. Эми азыр
кичинекей балдардын баарын билишет, баарын жеп атышат. Биз агесте ошондой эле конфеттарың, шоколадтарын көрчүбүз да конок кеткенде. Ошондо кичине жаңы келип аткан кез болчу курмачы анан. Ошо менин күйөөм ошентип бүлдүргөн аябай мени. Жакшы экен, келиңиздер эми ушундай бир бөлүкү менен дагы бир ырга өтөлүчү. Келиңиздер. Азаматсыз Айжан эже чынында сонун мыктылардын бири болуп өттү, анан кантип ырдабайбыз. Анан Айжан эже айтыңызчы, сиз мынакей чыгармачылык чөйрөдө жүргөнүңүзгө бир топ жыл болуптур өзүңүз, ушундай деги эле бул чыгармачылык сиз үчүн? Мен ушул чыгармачылыкка бала кезимден аралашкан десем болот. Анткени мектепте жүргөн кездеги балалык кыял болот го. Балалык кыялда ушу мен эки кесипти мындай тандачумда бирөөнүн болбосо бирөөнү болом деген үмүт бар болчу. Музыка, ырчы болом деген кыялым бар болчу, экинчиси ушу мугалим болом деген. Анан бирок эки кесиптен бирдей аркалап келгенге уже жеттим, ушул максатыма жеттим деп ойлойм. Негизи деги эле адамдын жан дүйнөсү музыка жанасы болот эмеспи? Bağında
Мен азыр баягы казак айылынан кетким келбей калды деп коеюн. Ушундай сиздер менен таң атканча ырдап отура албайбыз, бирок убакыт саат деген бар экен. Келиңиздер, эми кайрадан программабызга андан ары улай бермекчибиз. Маанайыңыздар кандай? Жакшысыздарбы? Келиңиздер, да башыбыздан өткөн окуя айтабызбы? Районодон дайыма текшерип келиптир. Анан бир-эки кичине начар өстөштүгөн окуучум бар эле. Анан ошол кезде Кулеш багай болсо керек, анан келип эле дароо балдарды окутуп кирди да, анан балдардын баары тең эле жакшы окуп беришти. Анан ошол эки окуучуга келгенде эле бир ыр бар болчу. Анан ачып эле китепти ачып мен сургоюн, сүрпөтсө эле сургоюн деп эле кирди да. Анан таң калып эле мен эми буларга эмне болгон, бир күн ичинде абдан жакшы окуп кеткен го деп таң калдым. Анан кайра кайрылып экинчи партага келгенде дагы бир начар окуган окуучум бар болчу, ошол өздөштүргөн начар болгон. Ал дагы эле баягы өртө шакылдатып айтып берди да, анан мен аябай мактап канча ай болду иште. Азаматсың, абдан жакшы карачы. Деңдер 70-80% берет, билим сапаты деди да, бирок мен коркуп аттым да, аябагандайчы. Анан агай мактап чыгып кетти. Анан эле баягы эки балага текшериш керек болуп калды. Дай бер кел деп баягы башка барак бассам, деп ушинтип кайра окуп атты. Анан мен дагы бир чети балдарга абдан ыраазы болдум. Анткени мен ошол учурда баягы энеден чыгып кетти да. Ачып даярдап турушкан окшойт да балдарды. Мен акылдуу болом, көйрөгү ушундай да. Анан азыркыга чейин эстеп күлкүм келип, кээде күлөм, кээде мындай өзүмө да эме берип кетем да. Текшерүүчүлөрүбүзгө анда баягы сагайлып мыкты окуйт деген ойдо калышкан да. Абдан жакшы, баардыгынан алдыда жүрө бериңиздер. Бул дагы жакшы нерсе, чынында эжекебиздин баягы уятка калтырбастан ушундай окуучуларыбыз дагы көп болсун. Эжекебиз мынакей мугалим экен, абдан жакшы. Келиңиздер, анда кайрадан эле ырдайбыз. Абдан сонун ырдайт экен. Мынакей азыркы эжебизге суроо берип келип турат.
Чынында биз шайыр апаларды тартып жатканда көп айтышат, мени үйдөгүлөр каршы болуп чыгарбай деп апаларыбыз. Анан азыр жаш эже-жеңебизди көрүп алып, ушундай таң калыштуу суроо болуп турат менде. Сизди үйдөгүлөр кантип жиберди экен? Кайнене деген бар дегенде, Кайнене кайнатасы чыгармачылыкка аралашып калышы өтө кыйын болуш керек да. Анан эжекебиз ушундан кайтып зорулуп чыкты болду экен, келиңиз ушул суроого жооп берким келип турат. Атам, апам менен турам. Алар абдан түшүнүктүү кишилер. Мен ырдаганымды алар деле билет. Ушундай бүгүнкү шайыр жеңелерге кошулуп, ушундай ырдайын делем десем, бар балам бар тартылып кел. Анда ыраазычылыкты мына пайдаланып ушундан айтып өтүңүзчү. Аябай сүйүнүп калышсын. Эмкиде такыр каршы болсом барабай дейм. Ошол учурдан пайдаланып, мен ушуну түшүнгөн, мени колдогон атам менен апама ыраазычылык берем. Жолдошума дагы. Баласы алар. Жолдошу деп тар, кичинекей баласы бар. Карап Ошол себептен түшүнүктүү адамдар бул жакта баягы түшүнүк бар адамдар. Абдан жакшы экен, себептен мына ушундай күлкүнүчтүү абдан учурлар болуп калат. Биз барган учурда аталарыбыз, апабызды алып келет дагы, ушул жерде биз качан эфир бүтмөйүн күтүп отура берет. Анан бүткөндөн кийин кайра койтуп, машинасынан салып алып кетип калат. А кээ бир болсо тескерисинче апаларыбыз күндүп калат, артыман колоп келбесе экен, мен качып чыктым эле. Караңыздарчы, ошондуктан ушундай уруксат берип, баягы эркиндикте ырдап жатканга эле жетсин. Бүгүнкү эфирибизде бизде атайын ушундай бөлүктөрүбүз бар эле да. Оюндарыбыз бар эле, кызыктуу суроолорубуз, тез берилчи суроо жооп деген оюндарыбыз бар эле. Бирок тилекке каршы мен азыр сиздерди көрүп туруп, негизи баягы чыгармачыл адамдар ырдагысы келет экен. Анан сиздерге бул суроолорду кыскарттым дагы, бүгүн ырдайлык деп чечтим. Анткени чындыгында үнүңүздөр мыкты экен. Келиңиздер дагы да болсо жаңыдан баягы тушоо кесип болуп жаткандыктан ырдаңыздар. Анан келиңиздер, эми кимибиз, биз эми шайыр жигиттерибизге кезек берет окшойбуз деп атам да. Шайыр жигиттер ырдап. Ортосунан бир кооздоп Мирбек байке азыр ырдап берсин.
аябай даярданып ушундай чекесинде отургандан деги эле бул чыгармачылык сизде кайдан? Мүмкүн аталык кесиптер же болбосо бир гениңиздерде деги эле ошол кенде бардыр же мүмкүн бала кезиңиздеги кыялдыр? 2012-жылы ошо клубга кароолчу болуп кирдим. Анан кароолчу болуп эктен мурун бул Эсенбайга жолдо турсам эле жүрүр кесе беребиз, айылдын кесет. Байке ырдайбайм десем, жүрүр атам десем, бир алып келип, бир тартып берди, эки тартып берди, үч тартып берди, ошол менен ырдап эле ошо Эсенбай менен ошол 2012-жылдан бери иштеп келатабыз. Анан ушул шаярчылерге жерде отуруп калганбыз дагы ушул Эсенбайге жардам берип, шаярчылерге кандай кылабыз, эмне кылабыз? Эсенбай чогуу иштегендиктен бири-бирибизге жумушубузду эме кылабыз, иштешип, чогуу иштешип анан. Ошон үчүн жардам берип отуруп, келсем дагы отур дейт, мейли. Жалаң кыздар жана мен болбойн деген экен. Андан сырткары Мирбек байкен ушундай бир түптө бар экенин билген экенсиздер. Баары бир ырдайт. 99 аракетте Белград талап эмгектен анда Мирбек 99%. Мирбек Илбаевдин сарбаздар экен. Бул биринчи ырдаганда катышып жаткан кандай жагы чыккандар болсо мен ошондон дайын дейт да. Биздин айылда өткөн маданий иш-чаралардын баары эркелик ушундай жакшы. Ооба билип атам, анан мен дагы ошол суроону берейин деп турам. Мүмкүн тойлордо дагы, айылдын тойлорунда кызматтагы буйрук болуш керек. Абдан жакшы экен. Анан дагы бир тамашалуу суроо берип өтөйүн. Эми сизди жеңем кайтып жиберип жатты болду экен. Жеңеңиз дагы ушул мектепте иштейт. Мугалим, завуч болуп биттик анан. Мадыле туура түшүнөт. Экөөбүз туура түшүнүп менен кабыл алып жүрөбүз. Келинчеги дагы колдойт. Жап-жаңы алып келип кийгиз дагы бар. Эптин башка кийимдерди да артынан башка кийим алып. Базарга бар, кийиз бар. Бөлөк талпак чапанын бүт жагы сатып келди. Ай, азамат сиздин ошо деп колдоп, коштоп турган ар дайым жаныңызда жубайыңыз болсун. Абдан жакшы экен, келиңиздер анда кайрадан эле ырдайлыкпы? Телекөрүүчүлөр бизди көрүп турушса, бизде азыр ойлор болуп атат да. Бизде дагы ушундай шайыр жеңер чыкса болот экен деп, сиздер стимул таштап жатасыздар. Чынында мен да абдан сыймыктанып жатам. Ушундай жап-жаш жеңелерибиз ырдап жатканы мени кубандырып жаткан учуру, анткени көп учурда
биз эмне болобуз, келиндер ушундай жумуш менен алек болот экенбиз, сыртка чыга албайт экенбиз, кайненеден коркот экенбиз, анан апаларыбызга эле төр бошотуп, ошондуктан баягы шайыр апалар чыгып жатат го деп ойлойм да. Анан сиздерге да мен абдан биринчи жолу ушундай шайыр жеңелерди тартып жаткан учурум. Анан эжекебизге, Гүзат эжебизге дагы да ушул суроону бергим тура келип турат. Мына азыр апаңызга ушул эфирден пайдаланып, аябай баягы жылуу сөзүңүздү арнап алыңыз, кийинкиңизге дагы плюс болсун деген максатта айткым келип турат да. Ошондуктан келиңиз анда жашырбастан бир жакшы ойлоруңузду ушундай сизге улсап берип жатканына бир кабыл тилеймизди айтып алыңыз. Ата апа, сиздерге ушундай иш-чараларга түшүнүп жиберип аткандарыңыздарга рахмат. Жада жолдошума бардыгына рахмат. Биз болсо отпой эле калдык деп коюңуздар. Мен көзүм жанында да сарсана жок. Ошондон бул эжекелерибиз абдан жаш экени көрүнүп турат, чынында. Анан мен ошол себептен ошол кабыл тилекти айтырганда туура көрдүм. Анан эми Эсенбек агабыздын ушундай кыяк чертип сиздердин ырыңыздарды бир шаңга бөлөп берип атат, сизге дагы ыраазычылык билдирет дагы, сизде бир жагымдуу чыгарма болсунчу. Кеңестеримде мен Шумабдин Шералиев атабыздын көптөн дегенде бар эле. Абдан жакшы. Суроо берейин. Суроо бербесем болбойт. Негизгиси мынакей ушундай мыкты шайыр жеңелерибизди жетектеп жаңыдан мына дагы да алдыга чыгабыз деп турган убагыңыздар экен. Эми келиңиз. Дагы мындан дагы пландарыңызды айтыңызчы. Мүмкүн шайыр апаларды кошосуздар, Буга дейре шайыр апаларыбыз бар. Ошол айылда таланттуу өнөрүн көрсөтүп удак жүргөн апаларыбыз бар. Ошол кайра-кайра шайыр апалар дейбиз. Ошондой өзгөчөлүк болсун деп. Жок, деги шайыр апаңыздар бар экен да. Бар апалар толуктуу катышып. Жүргөн апалар бар да, буга чейин. Анан ошонун ичинен мен кайра шайыр апалардын буга эле көп эле жерде айтылып жүрөт. Ошол ичинен кайра шайыр жеңилдер. Кичине айырмасы болсун диye. Апаларыбыз менен жеңилерибизге жакшыраак көрүнөт. Жашатып койдуңуз. Мынакей апалар сизди көрүп алып урушат калды. Азыр үйүндө алты отурсалар менен 12-13 болчу да. Анан алар дагы
Бирок көрүүчүлөргө дагы сөз берип кетели, буюрса эмки чыгарылышыбызда мүмкүн шайыр апаларды көрөбүз. Абдан жакшы экен. Ошону менебиз. Баарыбыздын келечекте дагы ушундай конкурстарга катышып үмүт бар эми. Жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген. Азыр бүгүнкү конкурстарда шайыр жеңелер, шайыр апалар, жанагындай сулуулар деген конкурс бар. Ошондой конкурстарга жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген бар. Мындай формаларыбызды жаңы эле тиктирген формаларды дагы башкача стилде тиктирген. Ооба. Муну менен гана чектелип калбайбыз да, буюрса. Ооба. Дагы көптөгөн келечек алдыда. Азыр жакшы экен, Бербек негиз айткандай, мынакей шайыр жигиттер, шайыр жеңелер биз ардайбыз, бийлейбиз деп турушат. Мына ушул азыр эфирден пайдаланып айта кетели. Анын жакшы жагы бар, себеп дегенде дагы да болсо сармерден болуп баягы айтыш деп коебуз ар дайым байказак шайыр жеңелери дайыр. Абдан жакшы экен. Анан мен дагы Мирбек байкеден дагы бир жагымдуу суранып өтөйүн. Келиңиз Мирбек байке. Сизден дагы бир жагымдуу чыгарма. Ушундай жаркырап бүгүнкү эфирибизге костюм, шым, үстүнө ушундай кийим кийип келип атсак, айтыпсыздар да.
Азаматсыздар, мынакей бүгүнкү программабызда абдан мыкты деңгээлде болду деген ишеничтемин. Чындыгында абдан жакшы дап бердиңиздер, талантыңыздарга таазим. Мындан ары токтогуңуздар, дагы ташкындап өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Эмкиде дагы Нурзат келип бизди тартып кет. Ушундай жаңы формаңыз менен ырдап сиздерди күтүп турабыз деген бир чакырык жасап каласыздар деген ишеничтемин, буюрса. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы сиздер менен коштошолу деп турабыз. Ушундай жандуу үн менен сиздер менен таң аткыча ырдайлы дегенибиз чындык, бирок тилекке каршы убакыт саат дагы өз коңгуроосун кагып турат. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.